Ош шаардык кеңешинин бүгүнкү сессиясынын башталышы ызы чуу менен коштолуп, алгачкы талаш тартыш замандаш партиясынан жаңы депутат болуп катталган эл өкүлүнүн мандатынын айланасында болду. Бирок шаардык кеңештин төрагасы бул багытта шайлоо комиссиясынан билдирүү болбогонун айтып түшүндүрдү. Сессиянын жүрүшүндө күн тартибине коюлган маселелердин алгачкылары болуп, 9 айдын жыйынтыгы боюнча шаардын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча депутаттардын суроолоруна мэрдин милдетин аткаруучу Алымжан Байгазаков жооп берип жатты. 2010 жылдын 9 айында биздин ушул каттоодо алынган 24.300 субъекти катталып турат. Биздин шаарда былтыркы 9 айда 21.200 болчу. Ошонун эң чоң ушул көрсөткүчтөрүн болуп, өнөрдө продукциясын өндүрүүгө көрө болуп эсептелген биздин 9 айга коюлган план тапшырмалар толук менен аткарылды. Же болбосо 1 миллиард 776 миллион сомдук өнөр товар өндүрүлүп, физикалык көлөм 108,2%ге аткарылды. Айчарба продукциясы боюнча дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой 546 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, биздин коюлган 9 айга коюлган тапшырма 100,8%ге аткарылды. Бүгүнкү жыйында Ош шаардык кеңешинде жаңы башкаруучу коалиция түзүлдү. Ал акыйкат ынтымак деп аталды. Буга чейинки коалиция улуттар биримдиги деп аталчу. Анын катарындагы замандаштын өкүлү Нурадил Жолдошов партиянын сунушунун негизинде БШКнын чечими менен мандатынан 20 декабрда ажырап калган. Жолдошовдун ордуна келген Камчыбек Мамбетов коалицияга эмес азчылыкка киргендиктен шаар кеңештеги бөлүнүү түп тамырынан өзгөрүп, мурдагы оппозиция коалиция болуп калды. Алар 9 айда шаарда аткарылган жумуштарды канааттандырарлык эмес деп табышты. Бирок Алымжан Байгазаков буга каршы экендигин билдирди. Мен акча бергендиги үчүн ошол канааттандырарлык эмес болуп атабы, же кылган жумуштар боюнчабы? Эгерде кылган жумуштар боюнча мен азыр канааттандырарлык эмес жооп берген болсом, эгер кээ бир жерде ошол туура эмес айткан болсом, айтыңыздар, азыр кайтадан башынан жооп берем. Бул суроо депутаттар арасында кызуу талкуу жаратып, жасалган мээнетти баалай билүү керектигин айтышты. Жана кыска убакыт ичинде көптөгөн ишканалардын жасаган иштерин жокко чыгарууга шаардык кеңештин укугу жоктугун да белгилеп өтүштү. Бул жерде Ош шаарынын 1 жылдык эмгеги турат. Мырзахматовдун эмес, же Алимжан Топчубаевдин эмес. Службаларда башка налог чогулткан балдар бар. Электр энергия берген, бул 1 жылдык шаардын баардык иштегени нөлгө деген бар. Эгерде кайсы бир маселе чында канааттандырарлык эмелерибиз болсо, поименный мына көпүрө мына иштер боюнча канааттандырарлык эмес деп баа беришибиз керек. Бул жерде көчө шыпыргычтан баштап, свет берген, телефон оңдогон, суу берген адамдардын мээнети турат, ишканалар турат. Эки тарапка бөлүнгөн депутаттар эстакадалык көпүрө боюнча талкууга алышып, тартылган инвесторлордон так маалымат берилбегенин, 9 айдагы салыктар жыйналбаганын, мэрдин милдетин аткаруучу Алымжан Байгазаковдун берген маалыматын жактырышпаганын билдиришти. Курулуш иши ачан проект бүтүп, анан мамлекеттик курулуш агентствосу экспертизадан өткөндөн кийин, анан шаардын главный архитектору уруксат берет. Экспертизадан өткөн жок, шаардын главный архитектору уруксат берген жок. Сен ойгуш иштин эмне үчүн мыйзамсыз кылып атасыңар? Анан ошонун негизинде ушул мыйзамсыз нерсеге эмне үчүн 24 миллион акчаны которуп бердиңер? Ош шаардык кеңешинин кезектеги отурумунун жыйынтыгында шаардык кеңеш төрагасынын шайлоо күнү белгиленди. Түзүлгөн көпчүлүк коалициянын жаңыдан шайланган жетекчиси Арфидин Аланов учурдагы төрага Таалай Сабировго шаардык кеңештин келерки отурумун 2014 жылдын 8 январына чакыруу үчүн тиешелүү бөлүмдөргө тапшырма берүү сунушун айтты. Анда жаңы төрага шайланмакчы. Перизада Ташиева, Элназар Абдулазизов, 7 канал, Ош шаары.